Geceler uyda жалгыз окуганда намаз окуп бүтүп салам берип дуа кылгандан кийин эле бүтөбү же аятал курси зикир дагы кылыш керекпи же аларды жамаат менен кылабы? Албетте намаздан кийин субханалла деп 33 жолу, алхамдулилля деп 33 жолу, Аллаху акбар деп 33 жолу, жүзүнүн үстүндө ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп ушул зикирди айта турган болсо, деңиздин көбүгүндөй майда чүйдө күнөөлөрүңүз көп болсо дагы Алла таала эмне кылып берет? Кечирип жиберет деген хадистер бар. Жалгыз окусаңыз дагы, жамаат менен окусаңыз дагы сөзсүз түрдө эгер сүннөткө болгон ыхласыңыз бекем болсо, муну аткарып коебуз. Бул бир. Ошол менен катар эле бул зикирлер намаздын тасбихаттар намаздын шарттарына кирбейт, намаздын важиптерине кирбейт. Болгону пайгамбарыбыз намаздан кийин аткарып кеткен сүннөт амалдарына. Убактыңыз кенен болсо, жалгыз окусаңыз, албетте зикир чалган керемет бул. Bir namaz менен экинчи намаз менен үчүнчү намаз тагыраагында 5 мал намаз сайын зикир чала берсек, bir күндө 5 жолу эстейбиз. Калган убакыттардын арасында дагы Алла тааланы эстеп жүрүш үчүн бул дагы чоң бир хикмат, чоң бир даанышмандык болуп берет экен бизге. Ошондуктан убактыңыз кенен болсо зикир чала бериңиз. Тескерисинче ар ким өзүнчө зикир чалып имам менен кошо. Өзүбүз чалышыбыз керек кошо. Имам субханалла деп, биз да субханалла деп чалабыз. Алхамдулилля десе, биз алхамдулилля деп чала беребиз. Болгону бул жакшы адат. Себеби намазга жан келгендер көп, билбегендер көп, ошолор аткарылышын чогуу билип калат. Себеби дагы бир хадис бар. Кимде ким мени жалгыз эстесе, мен аны жалгыз эстеймин. Кимде ким мени жамаат менен эсептесе, мен да силерди периштелер менен эстеймин дейт. Анысары бизде ушул жакшы адат болуп калган. 5 мал намаздан кийин жамаат менен зикир чалабыз. Алла таала бизди дагы периштелер менен эмне кылат экен? Эстейт. Мына ушул хикмат.